Informatika 9. класс. Programmalоо bölümü. Tema rekursiya. Rekursiya бул күнүмдүк турмушта кеңири тараган түшүнүк. Бирок ал информатика жана математикада эң көп колдонулат. Рекурсия деп качан кайсы бир объект өзүн өзү кайталаган процессти түшүнүшөт. Мисалы, тоок жумуртканы тууп, андан кайра тооктун пайда болушу, же болбосо даракта бутактар өсүп, ал бутактарда андан да майда бутактардын өсүп чыгуусу. Программа түздөн-түз өзүн чакырган жөнөкөй рекурсия же кыйыр башка функциялар аркылуу. Мисалы, А функциясы Б функциясын чакырат. Ал эми Б функциясы аны чакырган кырдаалдар рекурсия деп аталат. Байкагандай, кыйыр кайрылууда чынжырдагы бардык функциялар рекурсивдүү. Биринчи маселе. Бирден энге чейинки бардык натурал сандардын суммасын эсептөө керек болду. Мисалы, эгер колдонуучу тарабынан 5 саны киргизилсе, анда программа бирден 4кө чейинки сандардын суммасын чыгарыш керек. Программаны жазалы. Биз return оператору функцияны токтоторун билебиз. Ошондуктан андан кийин else шартын жазуу мааниге ээ болбой калат. Программанын туура жазылышы төмөнкүдөй болот. Экинчи маселе. N санынын факториалы үчүн эсептөө мисалында рекурсия кантип иштерин карайлы. Мисалы, 3 санынын факториалын эсептөө үчүн 3 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 1 болушу керек. Башкача айтканда, n көбөйтүлгөн n-1 көбөйтүлгөн n-1 бир амалын аткаруу керек. N санынын факториалы деп бирден nге чейинки бардык натурал сандардын көбөйтүндүсүн айтабыз. Мисалы, 5 санынын факториалы 120га барабар. Ушул эле сандын факториалын эсептөө маселесин while циклын колдонуп да жазса болот. For циклын жардамы менен факториалды эсептөө. Мындан маанилүү корутунду чыгат. Рекурсия циклды алмаштырат. Рекурсияны колдонуу чыгаруунун рекурсивдүү ыкмасы деп, ал эми циклды колдонуу итеративдүү деп аталат. Итерация бул бир эле коддун блогун кайталап аткаруу. Үчүнчү маселе. А санын Б даражасына көтөрүү үчүн рекурсивдүү функцияны жазалы. Санды даражага көтөрүүнүн алгоритми төмөнкүдөй аткарылат. Математика курсунан биз A'нын 0-чү даражасы 1 экенин билебиз. Рекурсиянын адамдын жашоосунда мисалы банк депозити. Сиз банкка процентке акча салдыңыз жана эсептелген проценттер сиздин эсебиңизде банкта калат жана аларга да проценттер эсептелет. Сиз качан банктан чогулткан акчаларды алып кеткенче процесс улана берет. Телефондун фронталдык камерасын күзгө каратып сүрөт тартсаңыз, андагы сүрөттүн чагылышы да чексиз рекурсиянын мисалы болот. Көптөгөн чексиз рекурсиянын негизги 2 себеби бар. Рекурсиядан чыгууну туура эмес жазуу. Мисалы, эгер биз факториалды эсептөө программасында if n барабар 0 деген текшерүүнү унутуп койсок, анда факториал 0, факториал -1 ал болсо факториал -2 чакырат жана ушул сыяктуу чексиз кайталанып кете берет. Функциянын параметрлеринин туура эмес жазылышы. Мисалы, эгер факториал n функциясы кайрадан эле факториал n функциясын чакырса, анда да чексиз чынжыр алынат. Демек, рекурсивдүү функцияны иштеп чыгууда эң биринчи кезекте рекурсиянын базалык шарты деп аталган рекурсияны аяктоо шартын туура түзүү керек. Төмөнкү маселелерди компьютерде аткарып көрүңүздөр. Ушуну менен сабак бүттү. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.